18 апрель күнү Москвадагы Ресурсный борбордун залында жаш акын котормочу, Аян элдик театрынын уюштуруучусу, негиздөөчүсү Айнаш Козубаеванын «Мекенге кат» аттуу ырлар жана котормолор жыйнагынын поэзия кечеси болуп өттү. Кечеде көңүл толкуткан ырлар, шедевр акындардын котормолору. Автордун ырлары орус, англис, француз, тажик, өзбек тилинде окулуп, Аян элдик театрынын аткаруусундагы инсценировка жана сезимди козготкон музыка ыргактары Анзират Тасмаеванын аткаруусунда ырдалып, кечеге келгендер туулган жерге баргандай чер жазып отурушту. Биз баарыбыз мекенден алыспыз. Бул китептин тематикасы ушул. Мен эң көйгөйлүү, эң теманын башкы максаты ушул мекенге болгон сагынычты, ушу баардыгыбыз алыста жүрөбүз да. Алыста мекенде жүргөндө баардыгыбыздын жүрөгүбүздө болгон көйгөйлөрдү көбүрөөк түшүргөнгө аракет кылдым да. Мы пришли поздравить Айнаш с рождением. Зор залым үчүн Айнаш Козубаева анда грамота менен сыйланат. Я глаз страстей, но знаешь, я устаю от тщеславия. Все забывают обо мне и запирают, как канувшие в лето. Өткөнүнө жакшылыкка кубантып күндөрүмдү жыпар-жыптуу өрттүн ак күнүнө мен кубандым өмүргө. Мен жүрөм жагат жашоом өзүмө баары жетек керек болсо көңүлгө. Үйүм жайым машинам бар. Үйүм толгон эмеректин түнүнө. Кечеге акындын достору, жакын санаалаштары, жердештери, чыгармачылыктан тапкан акын жазуучу калемдештери, Москвадагы кыргыз биримдиги коомдук уюмунун маданий сектору, Москва кайрыктары адабий клубунун жетекчиси Багыт Бапанов, Евразия элдеринин ассамблеясынын мүчөсү, Лифт адабий эл аралык долбоорунун президенти акын Маргарита Аль, Ары дүйнө адабий клубунун акын кыздары, Аян элдик театрынын актер жигит, актриса кыздары Айнаш Козубаеванын аталган китебиндеги ырларынан окуп, чыгармачылык ийгиликтерди каалашты. Он необыкновенно светлый и добрый человек, всегда позитивно, всегда вот прямо лучится вся, как звездочка сияет, или вот такое вот маленькое солнышко. Она ходит и сияет, она такая вся светлая, пушистая, лучистая и необыкновенно классная. Biz 30 жылдын тегерегиндеги достордонбуз. Ошо ал турмушка чыга элек, мен турмушка чыга элек мезгилдердеги досторубуз. Мына ошондон бери келе атабыз. Бул Айнаштын чыгармачылыгына келгенибизде Айнаш ошол жаш кезинен эле өтө таланттуу болчу. Анын бул аялдын жан дүйнөсү ырларында өзүнүн ырларына жүрөгүнүн үзүмүн кошо салып жараткан деп айта алам да. Себеби дегенде ушунчалык ак пейил, анан ушунчалык боорукер, таланттуу аял. Мына ырлары дагы мен дайым Айнашка айтып келем. Ырларың дал өзүңө окшош деп. Эмне дейбиз? Ушул чыгармачылык ийгилик, ушундай алыскы жерлерде жүргөнүбүздө элибиздин маданиятын өнүктүрүүгө салымын кошо берсин. Бүгүн Москва кайрыктар адабий клубунун мүчөсү Айнаш Козубаеванын алгачкы китебинин киндигин кестик. Мекенге кат деген алгачкы китеби чыкты. Жогорку даражада өттү. Китеп менен али тааныша элекпиз, буюрса таанышабыз. Өзгөчө бул китеп Москвадагы жашоодо, ушу бул жактагы жашоо турмушту чагылдырып жазган, ошо Кыргызстанга болгон, ата журтубузга болгон кусалыкты билдирген ушулар жөнүндө ырлар болуш керек деп ойлойм. Айнаш акын кызыбызга ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер болсун ар дайым. Ушундай жакшы ырларды жаратып, жакшы китептерди чыгарып, залкар, атактуу акындардан болушун каалайм. Айнаш эже ошол Чу деген жерден эле өзүнүн кадамын өтө түз
таза баштады. Кудай буйрса, кыргыз адабиятында дагы бир чоң ысым пайда болду десем жаңылышпайм. Ошол бараткан багыты дайым түз болсун. Айнаш эжеге ийгилик каалайбыз. Поэзия бул чексиз жол, ошол чексиздикте өз үнүн, өз жүзүн тапкан таланттуулардын катарын толуктасын. Ийгилик. Кааларым чыгармачылык ийгиликтерди, үй бүлөсүндө бакыт таалайды. Мындан аркы чыгармачылык жолундагы көп ийгиликтер жаралып, китептери окурмандары көбөйсүн, китептери текче толсун, котормочулук жагы дагы өркүндөп өссүн. Айнаш Козубаеванын бүгүнкү автордук кечеси эң жакшы ушундай аурада өттү. Себеби ошо бизге бүгүн башка улуттардан дагы ушундай көп ушундай жакшы катышуучулар келип беришти. Ассамблея народов Евразиядан дагы келишти, тажик, өзбек улутунан дагы, жана ошо Россиянын башка шаарларынан дагы биздин мекендештерибиздин келгени бизди өзгөчө кубанттырды. Өзүнүн котормочулук шыгына байланыштуу, ошо өзүнүн жүрөгүнө баягы поэтикалык чеберчилигине байланыштуу дагы ушул эң жакшы жогорку деңгээлде өттү. Айнаш, ийгилик каалайбыз сага. Мындан ары дагы ушундай Москва кайрыктар адабий клубу болобу, же болбосо мындан башка бүт адабий клуб болобу, бардык жерде ушу эң жакшынакай чыгармачылыгың менен тааныла бер кыргыз элиме. Кыргыз элим, ушундай мыкты кыздарыңар менен сыймыктана бериңиздер. Чет жерде жүрсө дагы ушу Москва жергесинде жүрүп, өздөрүнүн таланттарын ачып, ушундай китептерди жазып, жакшы өткөзүп атышат. Мен абдан кубанычтамын. Ошо бул нерсе менен кыргыздар өзүнүн дилин, өздөрүнүн салтын өчүрбөйт. Биз кыргыз экенибиз, мына ушул нерселердин баары сакталып калынат да. Чувствуется вот эта кыргызская интеллигенция в России, в Москве. Приятно на это смотреть. Не только люди приезжают сюда работать, но и люди, которые занимаются творчеством, они и работают, и занимаются творчеством. Это очень приятно. И то, что сегодня вышла книга поэта, который начал писать уже не молодая у нас поэтесса, но тем не менее она себе разрешила, и семья ей разрешила, и она отдалась полностью творчеству, это очень хорошо. Мои пожелания, значит, конечно, чтобы были хорошие переводы. Только благодаря переводам мы можем говорить о том, что автор не только там в своем кругу в узком, он выходит за пределы уже и своего родного языка, и таким образом знакомиться с культурой Кыргызстана, потому что только через переводы. Биз Айнаш эже менен ушу өзүбүздүн аян театрыбыздын башталышынан бери тааныш болуп келе жатабыз. Ошондон бери көптөгөн жакшы ушундай кечелерди жана өзүбүздүн ички театралдык мындай даярдык кечелерде чогуу болуп келе жатабыз. Биздин ушул уюштуруучу эжебиз ушундай өзүнүн китебин бет ачары кылып аткан үчүн бул дагы биз үчүн өтө чоң сыймык. Бул биздин жалпы баарыбыздын жетишкендигибиз деп ойлойм. Ошондуктан Айнаш эжеге чын эле соолук, узун өмүр, чыгармачылык жолунда ар дайым мындай жакшы жолдор, чыйыр жолдор боло берсин демекчимин. Жан дүйнө майрамына келип ушунчалык жан дүйнөбүз ырга сугарылып, баягы убактылуу болсо дагы Москванын көйгөйүн унутуп, жан дүйнөм жашарып ушундай ырдан азык алып турган кезим. Айнаш Козубаева эже өзү жердешпиз, бир айылдын кыздарыбыз. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Мындан ары да калеми курчуп, мындан кийин мекенге кат эмес, мекенден туруп бул жака кат жолдогон мыкты ырлардын автору болушуна чын дилимден тилектешмин. Айнаш Козубаева аттуу эжекебиздин алгачкы Тырмагалды китебинин бет ачары болду. Эжекебиз жаш калемгер, жаш акын. Акындык менен гана чектелбестен котормочулукка өтө ыктап жүрөт көптөн бери. Китеби бир гана орус тилине которулбастан француз, англис, казак, түрк, тажик, өзбек тилдерине да которулуп
ошол тилдеги ырлар окулду бүгүн. Эжекебизге мындан ары дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Калемдин сыясы түгөнбөсүн, калеми курчуй берсин. Ар дайым ийгилик каалайбыз. Биз мынтип кичинекей балабыз менен да келип, атайын ушул поэзия кечесин өткөрүү үчүн келип отурабыз. Эмне демекчибиз? Айнаш эжеге биринчиден чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолук, үй бүлөлүгүндө бакубат жашоо каалайбыз. Мындан ары калемдери курчуй берсин. Бир гана мына бүгүн Мекенге кат деген китебин бет ачары болду. Мындан кийин том китептер жазсын эжеге. Биз ошону каалайбыз. Ыр, музыка, театралдык инсценировкалар окулуп бүткөн соң акындын китебин өз кол тамгасы менен жаздырып алышты. Айнаш Козубаевага чыгармачылык ийгиликтерди, дагы да көптөгөн чыгармаларды, котормолорду, ырларды жазып, бийиктиктерге жетишин каалайбыз. Бактыгүл Алымкулова, Мадина Жапарова, Гүлдесте Капарова, Москва шаары, Супара каналы, 2019 жыл.